Барыңыздарга салам, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен мынакей кезектеги түз эфирибизде байланышып турган учурубуз. Бүгүнкү түз эфирде дагы сиздер менен өтө кызыктуу ооруларыңыздарды талкуулап, алардын чечүү жолдорун биргеликте талкууламакчыбыз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүп, ар бир айтылган кеңештерди аткарууга аракет жасаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз негизи көптөн бери ушул көзөмөлгө катышабыз деп эч катыша албай калдык. Мен балам боюнча суроо. Ферритин, самое главное проблема. Бизде ошол прикорм азыр айтып кетерим деп полностью. Кыскача айтсаңыз болот көйгөйлөрдү. Прикорм 4 айдан баштаганбыз. Ичи өтө берет. Негизи төрөлгөндөн баштап 40-на чейин күнүнө 10 канча жолу өтөт болчу. Келет болчу. Анан прикорм баштагандан кийин деле азыркыга чейин күнүнө 6 жолу нормада бугачы. 4, 6 через день, каждый через день ичи өтүп калат. Просто так эле кашеобразный болуп, жашыл болуп, сары мындай. Вообще непонятно бул жеричи. Анан биз эме кылдык, веси 12 килограммга түшүп калыптыр, өзү 13 болчу. 6 сөз айтат. Азыр новоферумду берип көрдүк, 2 ай бергенбиз. Ферритини 7 экен, микрограмм на литр. И общий анализ крови сдавать эттик. Фолиевая кислота 13, B12 306, 64 нанограмм. И пока ошол мен сурам, ошол кантип ферритинди көтөрөбүз дегенчи. Эми инфекционный эмелерге тапшырдык, паразиттерге. Паразиттери жок экен. Кал на скрытую кровь тапшырдык, пока чыга элек анысы. Буларды ким сизге жазып берди? Өзүм эле эме кылып карап кылдык да. Өзүңүз өтө врачебный деңгээлде билимиңиз бар окшойт анда, Жок, мен эч кандай эмем жок. ChatGPT менен эле сурап ошол менен эле кылам. Анан негизи сизге жазылабыз деп канча аракет кылсам да мен жолдошум эч көнбөй койгон ошол акча маселесине депчи. Анан ChatGPTден кантип ферритинди көтөрөм десеңиз не дейт? Ошо новоферумду жазганда, Брайан Бутсту жазган, Брайан Бутстун эмеси без Анан новоферум жазса, аны да бердиңиз, добавления никаких витаминов, пока бирок бар. Сульфатное железо берилекпиз. Потому что мен бул жакта биздин врачтар жазган препараттардын баардыгын берип көрдүм. Баардыгынан ичи өтө берет да, күнүнө 10 жолдан капкара болупчу. Эми тактайлы, менин тактоочу суроолорум сизге. Балаңыз азыр канча жашта дедиңиз? 2 жаш. 2 жаш болду. Ошентип сиз 2 ай мурун новоферум деген препаратты берип баштагансыз. Ооба, 7 миллиграммдан. 7 миллиграммдан берип, миллилитрден берип баштадыңыз. Миллилитр. Анан ошентип 2 ай бергенден кийин анан ферритинди тапшырдыңызбы? Ага чейин ферритин 2 болчу, андан кийин 7 болду. 2 айлык 2 айлык терапияда көрдүңүзбү? Ушул жерден эле мен сизге 100% гарантия берем, сиздердин балаңыздарга. Бирок сизге мен таң калган нерсем, кантип ушундай баягы өзүңүздүн 2 жашар баягы балаңызга ушул баягы ChatGPTнин берген маалыматына таянып дары бергениңизге мен негизи өтө таң калып атам. Эми искусственный интеллект, конечно, эми ал анча-мынча бир нерселерди сураганга, бирок ошончолук баягы коркуу жок, ошол препаратты 7 миллиграмм деп жазса бергениңизге мен таң калып атам да негизичи. Анан себеби дегенде биринчиден доза неправильно подобрана. Эмненин негизинде антип ошонун айынан 2 ай жөн эле кетти убакыт. Ферритиндин 2 айлык терапиясында мондай бир аз баягы 5 микрограмм миллилитрге жеткени бул идеалдуу результат деп эсептелбейт да. Бул өтө эле төмөн нерсе. Анан берде сиздин балаңыздагы маселе бул ферритиндин астыгы неден болуп атканы белгисиз болуп атат сиздечи. Көрдүңүзбү, сиз же так айтып атасыз. Баягы итак иче карын өтө берчү эле. Азыр сиз мындай состояниеда балаңызга 10 жыл деле ферритин берсеңиз ушо боюнча кала бериши мүмкүн да. Бул проблема. Көрдүңүзбү, сиңбейт просто. Препараты железаны организм сиңире албашы мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде Сиңбейт, ооба, күндө эле фрукт, любой эле нерсени сиңбейт.
мына сиңбейт. Значит, любой эле нерсе сиңирбей атабы, автоматически уже организм питательный веществолорду ала албай атат. Эми ушунун баарына эмне себеп болуп атат? Мына ушул маселе. Бул жердеги эмне ушул организм ушул темирди, башка микро макро элементтерди, витаминдерди сиңире албай жатканына эмне себеп болуп атат деген маселе жатат да бул жердечи, көрдүңүзбү? Ошо сиңире албаганына мен ойлоп паразит депчи атат. Аны сиз ойлобошуңуз керек да. Эми ChatGPT жазып берип койсо паразиттерден болушу мүмкүн деп аны жөн эле ортодо мисалы мына караңыз, нормальный баягы адекватный терапия кылып диагноз коюуга кете турган акчаны жөн эле баягы ненужный анализдерди тапшырып, мисалы азыр эчтеке бир 2 айдын ичинде деле жыйынтык албай отурасыз да. Негизичи албетте выбор всегда сиз тараптат, сиздин тандооңузду всегда баалайбыз, бирок бир нерсени билип коюңуз. Баланын ден соолугун антип өз алдынча дарылоо кылуу бул биринчиден сиз балаңыздын өмүрүнө кооптуу абал жаратып атасыз да, биринчиденчи. Экинчиден бул баланын организми баягы эксперимент жасай тургандай жаныбар эмес же бир башка нерсе эмес, баягы өзүңүз каалаганда эле сурай калып эле антип бере бере тургандай. Үчүнчүдөн так диагноз коюлмайынча эч качан препараттарды бербеш керек. Үчүнчүдөнчү. Тем более сиздин балаңыздын состояниясындагы ферритиндин көрсөткүчү бул жөн эле баягы темир жетишсиздик анемия эмес да, бул вторичный заболевание болуп атат. Какой-то бир основной заболеваниянын негизинде болгон патологический процесс болуп атат да. Ошондуктан бул жерде сизге эмнени сунуштайм? Эгерде жолдошуңуз койчу ошо Турабековду дарылатканга макул эмесмин, болбойт деп атса, анда сизге как врач катары сунушум нормальный доказательный медицинанын негизинде иш алып барган, сиздин жолдошуңуз ишенген башка гастроэнтеролог табыңыздар. Ошол гастроэнтеролог менен иштешип, детский гастроэнтеролог жанагы ферритиндин сиңүүсүнө тоскоолдук жаратып аткан себепти аныктаңыздар. Анан ошону дарылатып, андан кийин уже кошумча терапиялар жасасаңыздар, ошондо туура болот да. Көрдүңүзбү? Аны азыр биз кантип аныктасак болот? Ошо менен сизге жазылып сизден эме кыла алабызбы дегеним да. Эгерде менин Докторго көзөмөлдөн эгерде менин доктор жок, сенин көзөмөлүңдө жазылам, жолдошум макул болот десеңиз, анда биз биринчи жана айтып өттүңүз го, эң башындагы анамнездерди баардыгын тереңирээк чогултуш керек. Дагы дополнительный анализдерди көрүш керек болот. Могу анализдерди дагы көрүш керек. Алардан алынган выводдордун негизинде дагы дополнительный көрүш керек, дагы так диагноз коюш керек. Бул жерде эмнеге баланын организми минтип кетип атат? Эмнеге кишечник сиңирбей атат? Может, непереносимость лактозы бар, может, целиакия бар, может, башка генетический аутоиммун оорулар бар кишечнигине тиешелүү. Биз азыр гадайт эткенибиз туура эмес да. Аны так изилдеп, так диагноз коюш керек биринчи ирет. Анан ошого жараша ал основной заболевание эми дальнейший кантип лечение кылабыз, эмне кылабыз деп ошонун үстүндө анан ойлонобуз да. Көрдүңүзбү? Анан уже ал основной заболеванияны дарылагандан кийин, анан уже могу витамин Д'сын, ферритинин, аркы беркилерин толуктасак, мына ошондо туура болот да. Көрдүңүзбү? Ошондо биздин жасаган ишибизден бир какой-то результат болот. Көрдүңүзбү? Анан сиз айтып атасыз, бүт темир кармаган препараттардан ич өтүп кетип атат деп атасыз. Ушуга чейин өтө көп темир кармаган. Көрдүңүзбү, эгерде основной заболеванияны дарыламайынча, монтип анемиядан кутулуу тоже мүмкүн эмес да. Ошон үчүн мен дайыма айтып келем, урматтуу катталуучулар, негизи анемияны дарылоодон мурун эмнеден келип чыкканын сөзсүз түрдө аныкташ керек. Бизде көпчүлүк энелер ойлойбуз, баягы анемияны дарылаш ерунда да депчи. Эмне, темир кармаган препаратты бересиң, дальше эмне? Башка эчтеке деле жок депчи, көрдүңүзбү? Бирок бул ой туура эмес. Тилекке каршы темир кармаган препарат же балага эч кандай таасирин тийгизбейт, же уулап коет баланычы. Көрдүңүзбү? Ошого эми сиз эмне кыласыз дальше? Дальше сиз айтып атпайсызбы, жолдошум ишенбей атат, макул болбой атат депчи. Ошого кантип анан көзөмөлгө жазылайын деп атасыз? Ошону сурагым келип атат да сизден. Жок, мен ошол эмелерден сурасам, суроо берсиз болот, ошол жерден эме кылат ойлогом да, мен ич өткөндөн эмес, эми дары берсе эле болду депчи. Туура дары берсе эле болду деп ойлогом. Эми азыр бар го, Бегим айым, биз азыр туура эмес асмандан алынган дарыны берсек да, бирок основной заболеванияны билбей атпайбызбы? Эмнеден болуп атат болду экен? Эффект болбойт эчтеке, көрдүңүзбү? Баягындай эле баягы же болсо убактылуунча эффект болот, баягынтип могу Новоферм 5 микрограмм литр көтөрбөдүбү? Анан кайра эле баягы 2 айдан кийин эле кайра эле жанагындай состоянияга түшө берет да. Көрдүңүзбү?
бул жерде ошон үчүн биздин задача эмнеге мындай болуп атат. Себеби если система мындай болгондо доктор баламдын ичи сопсон, ич өтүзүндө маселе жок, тамак аш сиңирүү системасында маселе жок, баары сонун, просто эле ферритин аз болуп атат десеңиз, анда бул башка кеп. Мисалычы, бул башка болмок, бирок сиздин берде анамнезде балада кошумча основной заболевание бар болуп атат да, урматтуу Бегим айым. Ошону түшүнүшүбүз керек биз. Эмнеден мындай болуп атканын аныкташ керек. Буну баягы жөн эле бул долбоор алкагында биздин сүйлөшүп аткан консультациянын негизинде аныктоо мүмкүн эмес, гадайт этүү туура эмес. Аны анализдердин негизинде, терең анамнездин негизинде, мурунку болуп өткөн бүт маселелерди карап чыгып, анализдерин дагы кошумча көрүп, анан ошого жараша бир вывод кылабыз да. Мына балаңызда монун айына мондай болуп атыптыр. Эми ушуну дарылап баштайлы. Анан аны дарылаганда, ал ийгиликтүү дарылангандан кийин эми буларына өтөйлү депчи. Көрдүңүзбү? Анан тиги Новоферум дегенди каяктан алдыңыз аны? Амазондон. Амазондон заказ кылып алдырып, Биз ошол бир педиатрга жазганбыз онлайнчы, ал ушул анализдерди айтканда ушуларды сдавать эт депчи. ChatGPT айтты дедиңиз го жана. Жок, ChatGPT дарыларды айткан. Дарыларды. Ошол бул жерде паразиттер боюнча ойлоп жүргөн болсоңуз, паразиттерде мындай болбойт да. Себеби паразиттер ал любой момент жашай берет бала мененчи, өмүр бою жашайт да алчы. Себеби паразиттер менен баардык эле күнөөнү негизи паразиттерге жүктөп коюш өтө оңой. Бирок бул негизги Глютенден болушу мүмкүнбү? Глютенден. ошол целиакияны такташ керек да. Ошол целиакиядан болушу мүмкүн. Лактозная недостаточность үчүнчү вариант, может какой-то аутоиммунный заболеваниядан да болушу мүмкүн да. Бул жерде процесс. Бирок билбей атабыз эмнеден мындай болот. Мунун баардыгын тактап көргөндөн кийин анан билинет да. Көрүш керек баардыгын көрүп, анан ошого жараша анан иш кылсак туура болот. Ошондой Бегим айым. Анан сиз эми баягы долбоорго катышып эле жөн эле ушактан эле эмнесен бир доктор Турабеков реальный любой состоянияда дагы сонун препарат айтып койсо бери калса, бул баягы жана айтып өткөндөй, бул жерде бул чечим эмес да маселенин. Мен мындай жөн эле эптеп эле өзүмө макталсын деп эле бир нерселерди айтып берип зачем, эртең Кудайдын алдына жооп бере турган нерсе бар. Ошондуктан бул жерде мындай негизги причинаны билмейинче любой препарат берүү пайдасы жок да азыр балаңызгачы. Любой препарат берүү, көрдүңүзбү? Сиңбейт, просто организм сиңире албайт. Жөн эле элементарный жеген тамагынан кийин ич өтүп кетип атса, башка болуп атса, маселе да бул, көрдүңүзбү? Ошол маселе. Ичкач тамагы сиңбейт да. Бул серьезный маселе. Мындай случай, мисалы, поджелудочный железа иштебегенде болушу мүмкүн. Башка тамак аш сиңирүү системасында может какой-то ферменттер бөлүнүп чыкпай атат организмден. Көрдүңүзбү? Негизи ошол тамакты сиңирип, организмге сиңириш үчүн канчалаган ферменттер, канчалаган жидкостьтар, мисалы, кишечниктен бөлүнүп чыккан жидкостьтар, өттөн бөлүнүп чыккан, ашказандан, поджелудочный железадан. Мунун баардыгын без анализа, без ничего, без исследования мы не можем просто так бир нерселерди кылып койгончу. Бул невозможно нерсе да. Аз глютенге анализ тапшырыштын деле вроде эмебиз. Азыр биринчи анамнез чогултушубуз керек. Бүт сиз симптоматиканы азыр эми айтып кеттиңиз. Мунун баарын фиксированный форматта шашпай баардык менин түскөн суроолорума жооп беришиңиз керек. Эгер менин көзөмөлүмө жазылам деп калсаңызчы. Анан алардын баарына жооп бергенден кийин какой-то анамнездин негизинде бир вывод чыгат. Могу Бегим айымдын айтып аткан нерсеси могу окшошуп атат деп ошонун негизинде анан анализдерди түзүп, степ бай степ диагноздарды изилдеп көрөбүз да, көрдүңүзбү? Эмне болуп атат экен деп. Исключение кыла турган исключение кылып, целиакияда эмес экен, лактоза баары таза, баардык ферменттери кандай, баардык анан ошого жараша иш кылыныш керек да, ушундай форматтачы. Азыр көзөмөлгө, например, 1 айлыкка жазылсам жетиштүү болобу? 1 айлык ичинде жетише албай калабыз го дейм. Анализдер, себеби генетикалык анализдер да көрүп калышы мүмкүн. 3 айлыкта. Желательно хотя бы 3 айлык более-менее подходит да сиздергечи. Хотя бы баягы кичине анализдерди тереңирээк көрүп, тереңирээк изилдеп, тагыраак диагноз койгонгочу. 3 айлык более-менее болот да. Зато Бегим айым бир жолдошуңузду да түшүндүрүп айтышыңыз керек. Зато мындай
бир какой-то выводка келип основной диагнозду койдуруп алган жакшы да. Эми ар кимден эле ар кандай дары жаздырып эле бир нерсе кылып эле берип эле анан кайра көтөрүлбөй эле ChatGPT'ден сурап аяктан болбой бияктан болбой жана болгондон көрүүчү. Да. Ошондой. Эң баш кызыгы болбоңуз, буюрса баары жакшы болот. Азыркы аракетти эртерээк кылыш керек, себеби балаңыздын азыр өсүп аткан учуру. 2 жашта азыр көп нерсе билинбейт, уже тезирээк аракет кылып, анын өсүүнүңүзүнө, ферритин өзүңүз билесиз, аябай важный показатель да. Муну постоянно ас боло берсе, эртең мисалы анын мээзине, сүйлөөсүнө, башка абалдарына да таасир этип коюшу мүмкүн. Ну хорошо, сиз жакшы эртерээк кичине ошону ойлонуп, аракет кылып баштапсыз. Эми ошону до конца аягына чейин чыгарыш керек да. Бала ден соолугу баарынан баалуу да өзүңүз деле билсеңиз керек аны. Сиздер өзүңүздөр Америкада турасыздарбы? Жок, ошто эле. Жакшы эле. Ошто эле. Ошондой бегим аябайм. Ооба. Макул, мен көндүрүп көрөйүн анда. 3 айлык көзөм Макул бегим бербей. аябайм, жакшы тургуңуз, макул. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик, урматтуу катталуучулар. Башка кимге сөз жетпей калган болсо, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, жөн эле баягы өзүнөн өзү айыгып кетсе керек деген ойдон алыс болуңуздар всегда. Андай нерсе болбойт. Эң башкысы ар бир ооруну системдүү, так диагноздордун негизинде, оригинал препараттардын жардамы менен көзөмөл кылып дарылай турган болсок, мына ошондо биз ийгиликке жете алабыз жана дени сак абалда жашап жүрөбүз. Кудайым буйрса өзүмүздүн врач долбооруна жакында чыга турган курстардан иммунитет курсу чыгат. Андан тышкары аллергия боюнча, бел оору жана башка түрдүү оорулар боюнча дагы сонун сабактар чыкмакчы. Кош бойлуу учурдагы геморрой, аялдарда кездешкен геморройлор боюнча дагы сонун маалыматтар чыгат. Бардык маалыматтарды күтүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик жана ден соолук каалап, мен Бекжан Турабеков. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аманатта туруңуздар.